اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Жаңата ұстазымыз Абдулла Сиражуддин Аль-Хусейни рахимахулла бахсун хаула аламил джин, джин аламы турасындағы чақан изилдөө деп шейхибиз, ардактуу шейхибиз 8 бөлүмдөн турган маселени эскерген. Кече биринчи жана экинчисин окуп сиздерге айтып бергенбиз. Бүгүн 3-чү бөлүмү муталабатул джинни бит такалифи шар'иyyati, джиндердин шариаттагы жүктөрдүн мойнуна жүктөлүштөрү, мойундарына жүктөлүшү. Шариаттын жүктөрү бар, такалифу шар'ия, намаз, орозо, зекет, мисалы хадж, ушу пенделерге окшоп бардык түрү болбосо дагы жалпы жонунан шариаттын жүктөрү джиндердин мойнуна илинген. Көпчүлүк илим ээлери эмне дешкен? Көпчүлүк илим ээлери, алымдарыбыз Аллах Таалам түшүргөн шарият булардын мойнуна жүктөлгөн деп айтышат. Инсан баласына таандык болгондой эле татанавалухумул авамир ван навахи шар'ия. Аллахын буйрган буйруктар менен булар буйрулат кадимкидей. Аллах тыйган тыюулар буларга дагы күнөө болуп саналат, аткарбаш керек болот. Мунун далили Курандан жана сүннөттөн болсун деп атат өтө көп. Ошонун бири мынакей караңыз. Аллах Таалам кыямат күнү мусулман эмес джиндерге жана кайырдын капыр болгон инсандарга кайрылып Аллах Таалам айтып атат. Карасаңыз, тозокко түшүп калуучу джиндерге жана инсандарга кайрылып, я ма'шарал джинни вал инс, о джиндер жамааты жана инсандар жамааты дейт. Бул жерден бидалилил хитаб, Аллахтын кайрылуусунан тозокко түшө турган капыр кайырдын туура жолдон жүз бурган джиндер менен инсандарга тиешелүү болуп атат да. Алам я'тикум русулум минкум, силерден элчи пайгамбарлар келбедиби дейт. Силерден дегенде адам атабыз, адам баласынан келе турган элчи пайгамбарлар. Кече өткөнбүз, адам атадан баштап акыркы Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чейинки элчилер. Джиндердин арасынан ошо пайгамбарларды угуп туруп, анан өзүнчө элчи болуп. Элчи дегенде пайгамбар элчи сыяктуу эмес, эскертүүчү, жеткирүүчү катар адамдар келбеди беле деп атат. Якуссуна алейкум аяти, силерге менин белгилеримди, бар экендигимдин, бир экеним, кудуреттүүлүгүмдүн анык айкын белгилерин силерге баяндап, чоо жайын айтып берген адамзатынан чыккан пайгамбарлар, өз ичиңерден чыккан жеткирүүчүлөр келбеди беле? Ваюнзирунакум лиқаа яумикум хаза, мына ушул бүгүнкү кыямат күнүндөгү ушул күндү, мени менен жолуга турган кыяматтагы ушул күндү эскертүүчүлөр келбеди беле силерге дейт. Бул деген сөз келген. Бул жерде келген. Баласы атасын окууга жөнөтүп, анан кийин Кудай сактасын сураса эле окуусунан майнап чыкпай атат да. Анда айтат да, балам, мен сага ушундай мүмкүнчүлүк бербедимби, тыйын тыпыр жөнөтпөдүмбү, мисалы депчи, жумуштан бошотподумбу деп. Бошоткон, берген дегендей. Калу, өздөрү жооп берген, шахидина аля анфусина, биз өзүбүзгө өзүбүз күбө көтөбүз. Ооба, бизге адамзатынын ичинен пайгамбар элчилер келген. Адам атадан баштап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин өзүбүздүн ошо пайгамбарлардан угуп жеткирүүчүлөр болгон деп өздөрүнүн кайырдын ыймансыз болгондорун өздөрү күбө көттү. Эмне үчүн дегенде, ал жерде бүгүнкүдөй тил булбулдай сайрап, өз каалоосу менен сүйлөбөйт, акыйкатты гана сүйлөй турган тил болот. Атүгүл Курандын аяттарында келет го, билесиздерби? Адамдын мо териси, сөөгү, тырмактары, көздөрү бүт денеси сүйлөйт. Көз менен эмнени көргөнүн, эки кол менен эмнени кылганын, буту менен каякка басып турганын элестетиңиз, жүрөгүндө же иман болгонун, же имансыздык капыр, кайырдиндик болгонун бүт чоо жайын төкпөй кеңири айтып берет. Ошондон адам таң калып, лима шахидтум алейни, адамдар да джиндер дагы, мен силерди жалган дүйнөдө баксам, карасам, неге мага каршы күбө көтүп атасыңар дегенде, антаканаллаху аллади антака кулла шей, бардык нерсени тил берип, тил бүтүрүп сүйлөтчү Аллах бизди да сүйлөтүп атат. Биз эми акыйкатты гана сүйлөйбүз, жалган айтпайбыз деп атат да. Мунун бардыгы негизи максат инсан жалган айтып танып кетпеш үчүн да. Баягында кара жүздүү болуп кетпеш үчүн, танып кетпеш үчүн. Аят мулансы гарратхумул хаятуд дуnya, джиндерди да инсандарды да жалган дүйнө азгырып койгон дейт. Инсандарды азгырган нерсе ошо джиндерди да азгырат. Карасаңыз, дүйнө, жалган дүйнө. Ва шахиду аля анфусихим аннахум кану кафирин, алар капыр, кайырдын, ыймансыз болгондугуна өздөрүн өзү күбө көттү деп атат. Карасаңыз, демек жалпы жонунан алып караганда
insonlarga жүктөлгөн шариаттын жүгү аларга да кадимкидей эле жүктөлөт. Ошол себептен булар баягы ыймансыз болуп атат деген сөз да, Кудай сактасын. Ыймансыз болуп атат деген сөз. Бөлөк бир аятта айтып атат: "Улаика аллазина хакка алейхимул каулу фи умамин кад халат мин qablihim минал джинни вал инс." Курейш кайыр диндерин айтып атат да Аллах Таала мубагында, пайгамбар саллаллаху мурусунан. Булар дагы мурдагы коомдогу менин сөзүм өткөн, тагдыр болгон сыяктуу мурдагы жиндер, мурдагы инсандарга окшошуп атат. Иннахум кану хасирин. Бу Курейш Мекке калкынын баягы армияда силемеге барганда көрбөдүңүзбү? Умра ажылыкка барганда жамаат. Ошо Курейш калкы ошол жерде өмүр сүрүп жашаган. Аларга чейинки келген көптөгөн жиндер, көптөгөн инсандар дагы хасирин, акыретин күйгүзүп жок кылып алган дейт, ыймансыз болуп. Валикуллин даражатин мимма амилу. Жиндердин дагы, инсандардын дагы амал кылган амалына жараша даражалар берилген дейт. Жакшы болсо жакшыдай кеткен, жаман болсо жаман тозоктун түбүнө кетишкен деп атат да. Валиуаффияхум а'малахум ва хум ла юзламун. Аларга эч кандай зулумдук кылбастан амалдарынын сооптору же жазалары, оор чаралары толук түрдө көрүлөт дейт. Жакшы иш болсо жакшыдай берилет, эч нерсеси соогу кемитилбестен, жаман күнөө иш болсо Аллахтын адилеттүүлүгү менен анын чарасын, жазасын көрүшөт деп атат. Карасаңыз, демек инсан менен жиндерге Аллах Тааланын тагдырда жазган, аларга тандоо берилген, бирок инсанга тандоо берилгендей жиндерге да тандоо берилет. Тандоону туура эмес колдонгон үчүн, ыймансыз көзөткөндөр үчүн, жан берген үчүн булар. Демек аларга хаккат алейхил калима дегени, кабыл дегени азап аларга милдет болуп калды деген сөз да, карасаңыз. Кудайым сактаган болсун. Андан кийин бөлөк бир аятта Аллах Таала айтып атат: "Ва яума яхшуруhum жамиа." Кыяматта бардыгын бирге топтойт дейт, махшар майданы. Жер созулат кадимкидей. Жер кенен болот, Кудайдын кудуретине таандык болуп. Бардык ошо созулган, кенен болгон жерде биз алардын бардыгын топтойбуз дейт. "Я мa'шарал джинни qad istaksartum minal ins." О жиндер жамааты. Мына силер дагы инсандарга окшоп тозоктун көп бөлүгүн ээлемей болдуңар деп атат да. Бая мажбулап эмес, тандоо берилген, туура эмес тандагансыңар депчи. Бул жерде ушундай бир оор абал баса белгиленип атат. Карасаңыз, эми алар ошончолук оор жайга бара турган болсо, демек алардын мойнуна жүк жүктөлгөн, буйруктардын өтөөсүнөн чыккан эмес, тыйган тыюуларды булар тыйылган эмес деген сөз да, тыюулардан. Тыйган тыюулардан булар тыйылган эмес деген сөз. Андан кийинки дагы бир аяттарда караңыз, Аллах Таала айтып атат: "Ва из сарафна илейка нафаран минал джинни ястами'унал Кур'ан." О Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, жиндердин бир жамаатын сага Кур'ан угуу үчүн жөнөткөнбүз дейт. Бул бир канча окуя болгон, азыр ылдый жакта хадистер келет. Кур'анды угуу үчүн атайын жиндердин бир тайпасы, жамааты пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын астына барышкан. Фаламма хадаруhu qalu ansitu. Ошол бир жиндердин тобу, мисалы Насибин дейт, бир канча жиндер бар. Ошолордун тобу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга барганда бири-бирин айтышкан. Анситу, акырынгыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөзүнө, окуй турган Куранына кулак төшөгүлө. Көңүл бургула деп айтышкан. Фаламма qudия, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аларга бүт айтчы сөзүн айтып, Алланын сөзүн окуп жеткирип бергенден кийин, валлау ила qaumihim munzirin, алар иман келтиришип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан уккан Куран аяттарыны, уккан хадистерини өзлөрүнүн калган жин тайпаларына, кел албай калган жин тайпаларына эскертүүчү болуп жөнөп кетишти дейт. Эскертүүчү болуп жөнөп кетишти дейт. Калу, барып айтышкан: "Я qaumana." О биздин коомубуз деп айтып атат. Жиндер өзүнүн калган коомуна, кел албай калган. "Инна sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Муса пайгамбардан кийинки түшүрүлгөн бир китепти уктук дейт. Иса пайгамбар жокко чыгарылды дебеңизби? Акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Кандай китеп экен ал Куран? Мусаддиқан лима байна ядей. Өзүнөн мурдагы китептерди тастыктайт, төгүнгө жалганга чыгарбайт. Муса пайгамбарга берилген Торотту, Давуд пайгамбарга берген Забурду, мисалычы, Ибрахим алейхиссаламга берилген түшүрүлгөн китепчелерди бүт тастыктап келет дейт. Анткени Алланын дини да яхди илал хак. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшүрүлгөн китеп акыйкат жолуна, хидаятка баштайт. Ва иля тариq мустaqim, түз жолго баштайт. Я qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. О коомубуз, Аллахтын атынан чакырып аткан ушул элчи Мухаммед пайгамбарга саллаллаху алейхи ва салламга жооп бергиле, чакыргына үн каткыла жана ыйман келтиргиле ага. Ошондо yaghfir lakum min zunubikum, силердин күнөөңөрдү кечирет дейт. Жиндер бири-бирин айтып атат барыпчы, уккандары.
Ва южиркум мин азабин алим. Жан чыдагыс оор азаптан силерди сактайт Аллахым дейт ушунда. Ва ман ла южиб да'iяллахи. Карасаңыз, кимдегим Алланын элчиси, Алланын элчи пайгамбарына жооп бербесе, бул деген сөз иманга кулак төшөө, имансыз боло турган болсо, фалайса би му'жизин фил ард. Жер бетинде алар Аллахты алсыз кыла албайт. Иман келтирсеңер өзүңөр үчүн эле пайда, иман келтирбей туура эмес жолдо жүрсөңөр, ушундай адашуу жолун улантсаңар, өзүңөргө эле зыян. Аны менен пайгамбарды дагы саллаллаху алейхи вассалам, Алла тааланы да азза ва жалла зыян келтире албайсыңар. Кыпындай дагы деп атат да. Кыпындай дагы зыян келтире албайсыңар. Валайса лаху мин дунихи аулия. Аллах тааладан дагы өткөн жардамчы жок, Алланын эч кандай шериги жок. Улаика фи далалин мубин. Ушул нерсени уккандан кийин да иман келтирбегендер анык адашууда болот дейт. Карасаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан угуп, коомуна ошол нерсени жеткирип берип атышат да. Ачык бул жерде айтып атат. А болбосо тафсир китебинде айтышкан, мына хадистерде келген, ошо 7 жин келген дейт башчылары. Bir rivayatта, bir hadiste 7 жиндин эң акылдуулары, эң башчылары, мындай bir сөздүн түпкүрүн билгендери келген дейт. Вакила тиса. Кээ бир rivayаттарда 9 дейт, кээ бирлер андан көп дейт. Кантсе дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келишкен. Пайгамбарыбыз Батны Нахла деген жерде Куран окуп аткан болчу. Түнкү Куранды окуп аткан. Фаламма самиху қалу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран окуп аткан укканда анситу кулак төшөгүл унчукпагыла деген да. Кема ахбараллаху таала анхум, кандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кабар бергендей, Аллах таала да аларды кабар бергендей Куран-ы Керимде. Карасаңыз. Демек, жогорку Курандын аятында бир канча пайдалар бар, көңүл буруңуз. Биринчи, Аллах таала аларды атайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирүү максатында Куран угуу үчүн жөнөттү. Курандын диндин буйругуна баш ийип, динде тыйылган тыюулардан толук тыйылуу үчүн атайын жиндерди Аллах таала жөнөттү. Тандоо бериш үчүн. Экинчиден, алар коомуна эскертип барышты. Кабар берди. Себептерди кармангыла деди. Эгер ушул пайгамбарга каршы чыга турган болсоңор, барар жериңер тозок болуп калат деп эскертти. Карасаңыз. Үчүнчү пайда жогорку аяттан. Алар кабар берип атат, биз Куранды уктук. Ва тааккулихи, ага ой жүгүрттүк. Пикир калчадык. Ва тафаххуми, аны биз түшүндүк угуп өз кулагыбыз менен. Жана бул Куран бир гана акыйкат жолуна баштайт, туура жолго гана бул түздөнтүп, ошого туура жолду көрсөтүп айгинелет дейт. Демек бул ачык далил болуп атат, мынакей кыяматта оор акыбалда калбашыңар үчүн дейт. Төртүнчү пайда, алар коомуна айтып атат. Ушул Алланын элчи пайгамбарына иман келтирип, чакыргына жооп бергиле дейт. Демек бул деген сөз шариаттагы буйрукка кадимкидей булар баш ийиш керек болот, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчиш керек болот булар дагы. Карасаңыз. Бешинчи пайда туугандар, силердин күнөөңөрдү кечирет дейт. Күнөөңөрдү кечирет деген эмне деген сөз? Ошол зат, тирүү зат, кемчилик күнөө жасаса, анан кечирим болот да, туурабы? Демек, алар Кудай Тааланын буйругуна каршы чыгып атат, же каршы чыгып келген жиндер, инсандар дагы, инсандар сыяктуу. Ошон үчүн Аллах Таала аларды оор азаптан сактайт деген маселе чыгып атат дейт. Ошондой маселе чыгып атат дейт. Андан кийин караңыз, баягы Рахман сүрөсүндө келет. Фаби айи алаи раббикума туказзибан. Карекем карап чыгыңыз, шу Рахман сүрөсүндө фаби айи алаи раббикума туказзибан канча жолу эскерилген. Азыр карекем карай берсин. Куран илими өтө оор илимдердин бири да. Аллах Таала Рахман сүрөсүндө бүт жакшылыктарын айтып келтирип, ваваду ал мизан мисалы. Аллах Таала жакшылык менен жамандыктын таразасын бекиткен. Жакшылык деген бар, жамандык деген бар, сооп бар, күнөө бар деп айтып келтирип, ар бир жакшылыгынын акырында суроо берген да Аллах Таала. Фаби айи алаи раббикума туказзибан. О, жиндер менен инсандар, Аллахтын кайсыл жакшылыгын жалганга чыгарасыңар силер? Мисал, атасы баласына келип айтат го, имам салам, айтып келтирип, балам, мен сени эрезеге жетке, балам, мен биринчиден себептер дүйнөсү жакшы аял тандадым, сага жакшы эне тандадым. Андан кийин сага жакшысын бердик. Ичип кеткен жокпуз, тарбия бердик сага, эрезеге жеткиздик, турмуштан ордун таап үйлөнттүк, балам. Үй жай берип сени бөлдүк, карым катнаш кылып келебиз, акыл насаатыбызды айтып келебиз, балам. Эми ушунун баары төгүнбү, жалганбы айтчы, балам деп. Баласына атасы бүт кылган мээнетин, өткөргөн эмгегин айтып бергендей, валиллахил масала ала, Аллах Таалам инсандар менен жиндерге эки түргө кайрылып, жараткандын кайсыл жакшылыктарын төгүнгө, жалганга, калыпка чыгарасыңар деп атат да. Эч ким жалганга чыгара албайт. Эч ким жалганга чыгара албайт. Аллах Таала жиндерге да, инсандарга дагы мынакей ааламда бүт кеңири жаратып берген жакшылыктарын эскертип атат.
Мына имам Тирмизи жана башка хадис алымдары жеткирет. Азирети Жабир радыйаллаху анху айтып атат. Караңыздар, укмуш айтылганда бул хадис. Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахаба досторуна чыгып, аларга Рахман сүрөсүн окуп берди. Өзү. Рахман сүрөсүнүн башынан акырына чейин өзү окуп берди. Окуп бергенде сахабалар кунт коюп, жүрөктөрү менен берилип угушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранды окуп бүткөндөн айтты. Лaqad qira'tuha 'alal jin. Рахман сүрөсүнү алейкум салам рахматуллахи. Рахман сүрөсүнү мен силерге баштан аяк окуп бергенде эле, силерден алдын жиндерге мен биринчи окуп берген элем дейт. Карасаңыз, Рахман сүрөсүнү силерге толук окуп бергендей, мен жиндерге да окуп берген элем дейт. Бирок факану ахсана мардудан минкум, силерге караганда алар жакшыраак жооп беришти дейт. Силер унчукпай уктуңар, а жиндер болсо жакшыраак жооп берди дейт. Кантип кунту куллама атайту ала кавлихи, баягы Рахман сүрөсүндө каркым эсептеп чыгат, айтып жакшылыктарын эскерип туруп артынан соңунан бир канча рет таби айяла роббикума туказзибан, жараткандын кайсыл жакшылыктарын төгүнгө чыгарасыңар, о жиндер жамааты, о инсандар жамааты деген жерге келгенде бардыгы тең бир оозунан жана иман келтирген жиндер ла бишеин мин ни'амика роббана нуказзибу фалакал хамд, Аллахым сага мактоолор болсун, даңктоолор, алкыштар болсун, сенин эч бир жакшылыгыңды жалгынга чыгарбайбыз биз деп жооп берип атышты дейт. Жана аятты окуп туруп жанагындай суроо берилген жерине келгенде бардыгы ушинтип жооп берип атышты. Кайрадан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алланын сөзү Куранды окуп туруп жанагы аятка келгенде бардыгы ушинтип жооп берип атты дейт да. Жиндерчи, Аллахым сага мактоолор болсун, сенин эч бир неаматыңды биз жокко чыгарбайбыз деп карасаңыз. Демек бул деген сөз кадимкидей Куран-ы Керимде окулган максатты алар түшүнгөн деген сөз да. Бөлөк бир аятта Аллах таала ошол Рахман сүрөсүнүн бөлөк аятында айтып атат: "Санафругу лакум айюхас сакалан". О, эки түрдүү жамаат дейт. Инсандар менен жиндерди айтып атат да. Кыяматта силерге атайын өзгөчө көңүл буруп убакыт беребиз. Силерге дагы келебиз биз деп атат да. Демек бул деген сөз Аллахымдын бейиш жакшылык убада кылгандын убадасы, ошого үндөө бар жана тозоктон болгон эскертүүсүн алдын эле эскертүүсү бар дейт да. Андан кийинки маселе мына бияка хуласа деп жазып койдум. Могу 3-чү подтема. Жиндер дагы булардын моюндарына шариаттын жүгү жүктөлөт дегенден тоготери маңызы эмне болуп атат? Фал жинну, жиндер мукаллафуна, моюндарына шариаттын жүгү жүктөлөт кадимкидей. Кама аннал инса мукаллафун, инсандардын моюнуна жүктөлгөндөй. Бүгүн Караколго эт базарга барып калдым. Эт алганан барып калсам, өткөндө бир таксырдан алып калдым эле, ушундай бир убагында Григорьевкадан кыргызча аты барбы, жокпу bizde? Жошолбой делине калганбы? Ото Михайловка бар, сабагат Михайловка дей берипин, көрсө айтат, молдоке биз Сарыкөл деп аталып калганбыз депчи. Ошондой ат болуп калбасмы ананда? Григорьевкада бизден көчүдөн мисалы Русланова окуган биринчи тарабы. Ошол киши жүзү башкача нурлуу да, баягы илим окуган адам кылып. Ооба. Ошол киши да айтып калды, ошо Руслановаңыздар менен бирге окуган мен депчи. Өтө нурлуу киши экен. Анан ошондон эт алайын деп барып калсам, жүзүнөн нур чайган, Сыражидин дамла менен Иорданияга даватка чыккан, Кыргызстан ичин сыртында ушундай илимге кызыккан бир такыба таксыр бар экен. Анан сизге уруксатпы деп каза намаз жөнүндө сурап калды да. Мына ушул канча жыл болду, динден терең түшүнүк алып намаз окуп баштаганымдан кийин ушу каза намаздын маселесин Чубак устаздын сабагына барып угуп, Максат Тамыла бир катар устаздардын сабагынан угуп, казаны сөзсүз өтөө керек экен деп илимге ылайык. Анан намаздар катуу тургузуп баштадым, 7-8 жыл болуп калыптыр дейт каза намаз. 7-8 жылдын каза намазы экен дейт. Ушундай окуп азыр ошо бүтөйүн деп калдым. Анан жанымдагы иштеген шериктериме, башкаларга айтам дейт. Силер убакыттын кадырына жетпей намазыңарды каза кетирип атасыңар. Кудай мага мына түшүнүк берди. Мен ошол өтүп кеткен каза намаздарды толуктай албай атам деп күйүп жеткире албай атам дейт да. Өтүп кеткен ошол убакыттардын намазын убакыттагыны дагы окуп, Кудайдын бир мүмкүнчүлүк топугу менен. Бирок каза кетирген балагат жашы бар го, 2 жаш, 15 жаш. Ошондон беркини толуктап жетише албай атам. Өлүп калсам кандай болот, жетишпей окуй албай деп кыжаалаттамын дейт да. Өмүрдүн кадыры баркы да бул жерде дагычы. Алла разы, жүзүнөн кадимкидей нур чаят. Анан канчалык биринчи бул киши бөлүп чыгыптыр, Багымдаттын казаларын окуп бүтүп калдым, эми пешим азыр эмелердики калды дейт. Анан эң жакшысы азыр кар экен. Эме деп калды дейт, ошо каза намаздарды окуп Багымдаттыкын бүткөндө дейт, кадимкиде ошо 7-8 жылдыкын. Үстүмөн оор жүк түшкөндөй эле болду дейт да. Кар экен канча жолу келиптир? 31 жолу келиптир. Карасаңар Рахман сүрөсүндө кар экен. Фаби айи алаи роббикума туказзибан, о жиндер жана инсандар,
Аллах Тааланын жаратканын кайсыл жакшылыгын төгүнгө жалганга чыгарасыңар силер? Кана айткылачы деп чектөө максатында ал бул жерде тафсир илимде истинкар лин нафи эмес лит такрир. Жок, силер эч бирөөсүн төгүнгө чыгара албайсыңар. Демек, анда шүгүр кылгыла деген буйрук да бул жерде. Тоготер ошол экен, жиндер инсандар сыяктуу мойнуна шариаттын жүгү жүктөлгөн. Бирок анда биздикине окшош 5 маал намаз, байлыктан орозо 40 кой болуп калса бири, ушуга окшогондорбу десе жок, мен хайсул ижмал. Ал гайып аламы. Аллах Таала бизге айтканчалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар бергенчелик кыла. Анан акылга салып кетип, деп кете албайбыз. Мисалычы, жалпы жонунан үстүртөдөн алардын мойнуна жүк жүктөлгөн. Бирок биздикинде ар бир деш кыйын. Раматылык чубак устаз айтып калды эле. Сабагын окуп атабыз, устаз жаңы келип окуп атабыз, устаз бир күн айтып калды. Бүгүн анда Раматылык Кудратулла деген устаз бар эле. Эски Борбордук мешитте, эсиңиздерде ундай. Сонун кою сакалдуу, ушундай оор басыруктуу, таква жакшы устаз эле да. Кудайга шүгүр, ал устаздан да сабак алып калдым. Ихтияр ли таалил Мухтар имам Маусули рахман китебин окуйт элек, анан бир сүйлөм такыр эле чыкпайт ибарачы. Анан дамла илимиңиз болсо ушуну мага түшүндүрүп бересизби деп, баягы үзүр маселесинде жакшы бир маселени түшүндүрүп берди эле, сонун кылып. Ошо Кудрат дамла мага айтып калды дейт. Мага эшик ачылып жин кириптир дейт. Ал киши дем салып жүрөт эле да. Чубак кайда, чубак устаз кайда деп сурап кириптир дейт. Анан чубак устаз деген ошо бир аз мындай айланып өтсөң, фатва бөлүмүндө отурат деп мага айтып койгон сайын эшик ачылган сайын кыжалат болуп калам дейт да устазчы. Анан ошону эскергенче сөздөн сөз чыгып отуруп эскерүү менен Меккеде сабак алып отурганда да устаздардан дагы чоң устаздардын ичинен келип, жиндердин аксакалы келип сүйлөптүр да, гайып аламы да, балким кимге парда ачып калса Кудайым көрсөтөт, өткөндө айткандай. Шакирттериңиз адепсиз болуп таяктарын келгенде жөндөн-жөн ыргытып ийбей, көлөштөрүн кийип келген жөндөн-жөн жерге таштабай, адеп менен кирсе биз кичине ыза жеп калып атабыз дегени бар дейт да. Анан Ханафи мазхабында муфти сакалейн деген лакапка жеткен алымдар болгон. Инсандарга дагы суроолоруна жооп берип муфтилик кылган фатвадан. Жиндердин да суроосуна жооп берген, ошондой даражага жеткирген адамдар, аалымдар болгон. Алардын бири Абу Хафс Najmuddin ан-Насафи рахимахулла. Жалпы жонунан дейт. Ал эми канчалык деңгээлде кандай ал кээде дейт, жиндерге жекече тиешелүү маселелер бар, инсандардын өкүмүнөн бөлөк, анткени жынстары бөлөк болгон себептен. 4-нчү маселе булугу даъват русули ли аламил жин. Жин ааламдарына элчи пайгамбарлардын дааватынын чакырыгынын жетүүсү туурасындагы бөлүм. Жогору жакта өттүк. Аллах Таалам бага суроо бербедиби? Я ма'шарал джинни вал инси алам я'тикум русулун минкум. Силерден адам жынысынан силерге элчи пайгамбарлар келбеди беле? Алардан уккан эскертүүчүлөр келбеди беле жанагындайчы? Жок, келген деген мааниде да. Келген деген мааниде. Анан аяттын акырында Аллах Таалам айтып атат: "Залика аллам якун раббука мухликал кура би зулми ва ахлуха гафилун." Аллах Таала айыл ээлерини, мындайча айтканда, жашай турган бир адамдарды, жиндерди эскертпестен туруп азаптабайт эч качан дейт. Эч бирөөнү эскертпестен туруп тозокко таштабайт деген сөз да. Ар бир адамзат, азыр дүйнө жүзүндө деле интернеттин ушул чыгуусу, маалыматтын бурмаланбай жетүүсү ар бирине далил болуп эсептелет. Мисалы, дүйнө жүзүндө исламдан кабар болуп калды. Дүйнөнүн кайсы булуң бурчуна барбаңыз, халал жерлер ачылып калды. Мен өзгөчө ушул учурдан пайдаланып баса белгилеп кетейин, өзбек туугандарга, борадарларга Аллах Таалам ыраазы болсун, жигарларга ыраазычылык билдиремин. Биз мусулман бардыгыбыз бир тууганбыз. Аллах Таала элчи, Аллах Таала кыргыз, казак, өзбек жана башка кылып жаратканы, улут кылып жаратканы, жакшылыкта жарышуу үчүн жараткан, туурабы? Жаман эл болбойт да, жаман адам болушу мүмкүн. Баарыбыз адам ата барып калабыз. Бирок өзбек туугандарга ыраазычылык билдирип атканымдын себеби, дүйнөнүн мусулман эмес өлкөлөрүндө да булар атайын иштеп барып, адал кафелерди ачып, ошол жерде, адал мусулман эмес жерде тамак ашта туризм дүйнө башка өнүккөндөн кийин, ушунчалык аалам айыл сыяктуу болуп калгандан кийин, адал тармагында булар ушундай ашканаларды ачып иштеткендиги чоң бир дааваттын ордун басат. Чоң бир исламдын чакырыгын, жакшылыктын ордун басат, ыраазы болуп. Анан ойлоп дедим да, Аллах Таалам өзбек бир туугандарды ушул жашоодон тың кылыптыр дагы, ушул мындай бир жакшылыктын жарчысы кылып койгон турбайбы, рахмат дедим да. Ошол иштегенче адал кафе ачышат, кыйналып арам тегерегин бар арам болуп калган туугандар ошол жерден барып даансызат. Аллах ыраазы болсун. Бардык мусулман элинен Аллах Таалам ыраазы болгон болсун. Бул жерде ошондой маселе чыгып атат. Карасаңыз, Аллах Таалам элчи пайгамбарларды биринчи аларды гапилеттиктен эскертип барат.
жашоонун ырахаттарына мас болуп калган болсо ошондон көзүңөрдү ачкыла дейт. Имансыздык караңгычылыгынан ыйман нуруна аларды баштап барат. Анан ошондон кийин бир канча анык ачык айкын эскертүүлөрдөн кийин ыйманга баш бакпаса, жакшылыкка ээрчибей турган болсо, дал ошондо анан аларга азап келиши мүмкүн. Бул дүйнөдө азап болбосо дагы акыретте аларга сөзсүз жакшылык же жамандык болот. Эгерде туура эмес жолду тандаса, аларга ошондой жамандык болот деген сөз. Андан кийин жиндерге ошол элчи пайгамбарлардын чакырыгынын жеткенинин дагы бир далили мына бул жерде айтып атпайбы? Кол эмне деди? Жана жогору жакта окуп бердим. О биздин коомубуз, биз Муса пайгамбардан кийин ага чейинки китептерди жана ошол ислам динини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чакырыгын тастыктап далилдеген китеп түшкөнүн уктук деп Куранды сыпаттап атышат да. Куранды угуп Муса пайгамбарга түшкөн китепти тооропту. Кадимкидей ушу тастыктоочу китеп экендигин көрдүк деп атат. Дагы бир далилдердин бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Алла Таала Куранда, хадисте мусулман эмес жиндер тозокто отун болуп күйөрүн кабар берип атат. İnsanlar дагы тозокко түшүп калгандай эле жиндердин мусулман эместери тозокко түшөт дейт. Демек бул ачык айкын аларга Аллахтын элчилеринин, пайгамбарларынын чакырыгы жеткендигинен кабар. 5-чи паттема караңыз. Булугу даъватин набийи сейидна Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ли аламил джин. Мурдагы элчи пайгамбарлар түшүнүктүү. Өзгөчө биздин сүйүктүү асыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чакырыгы, исламга болгон үндөсү жиндерге жеткендигинен далили. Мынакей аларга Куран-ы Карим жеткен. Карасаңыз, Жин сүрөсү түшкөн атайын. Куранда 114 сүрө бар го та. Ошол сүрөлөрдүн аталышында акыркы 30-чы парада бөлүгүндө Жин аталышында сүрө түшкөн. Атайын. Алардын да насиби бар да. Ошондо мындай деп Жин сүрөсүндө төмөнкүдөй аят келет. Кул ухия илейя аннаху истамаа нафарун минал джинни факалу инна сами'на Qur'аnan ajaba. Yahdi ila rushdi fa amanna bih. Жана биз жаратканыбызга эч кандай шерик кошпойбуз деп келет. Кара, о Мухаммад караңыз, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен айтканың дейт. Үммөтүңө жеткирип айткын. Мага Аллах Таала кабар берди, аннаху истамаа. Куран окуп атканда жиндердин бир тайпасы келип Куранды укту. Алар угушту. Куранды угуп айтты, биз өтө таң калыштуу ажайып Куранды уктук деп айтты. Куран ушунчалык укмуш, керемет Аллахтын сөзү. Бул Куран яхди ила рушд, акыйкат жолуна гана баштайт экен. Биз Куранга, ислам динине, акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйман келтирдик. Эми жараткан Алла Таалага биз эч качан капыр болбойбуз, ширк кошпойбуз дешти дейт. Кудайым буйрса, бүгүн эртең 3 күнгө биз бөлбөдүкмү жин аламыны? Андан кайрулайбыз го сабакты. Эгер бүгүн көбүрөөгүн бүтүп, эртең эртерээк бүтүп калсак, иншалла, Жин сүрөсүнүн Ханафи мазхабтагы аалымдардын тафсирин сиздерге окуп бермекчимин. Жалпы жин боюнча эмне деп келди? Алар айткан. Мисал келет, бизге шайтан алдап коюптур дейт. Аллахтын шериги бар деп алдап коюптур. Анан биз шайтанга ошол ишенип, ага жакшы күн кылып ишенип алданып калыппыз. Көрсө Аллах Тааланын эч кандай шериги жоктурбайбы деп келет. Арасаңыз, бу кургур шайтан Аллахым анын жамандыгынан сактасын, инсандарды эле алдабастан өзү менен кошо өзүнүн жинси болгон жиндердин да канча башын азгырып алдап келген да. Ошон үчүн жин кечеки сабакта айткандай, мусулмандар дагы болот, мусулман эместер болот. Мусулман эместери ал шайтандын аскерлери болуп калат да. Имам Муслим жеткирген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, караңыз. Фуддилту алал анбияи биситтин. Бөлөк пайгамбарлардан 6 нерсе менен өзгөчөлөндүм дейт. Ушул жерден бир илимий пайда бар, эстеп калыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бөлөк пайгамбарлардан артыкчылыгы 6 же 7 нерседе чектелбейт. Алымдар топтогон аны. Кээ бирлер 100, кээ бирлер 300, кээ бирлер 1000ге чейин алып барган. Эми бул жерге кереги көп деген сөз да. Бир хадисте келгенде айтып атат, мен бөлөк пайгамбарлардан 6 нерсе менен өзгөчөлөндүм дейт. Ошонун бири бизге керектүү жери. Wa ursiltu ilal khalqi kaffatan. Аллах жараткандын бардыгына пайгамбар болуп жөнөттүм дейт. Суроо. Жиндерди да Аллах жаратканбы? Алар макулукпу? Ооба, Аллах жараткан, аларда тирүү жандык, макулук. Демек, аларга да пайгамбар болуп жөнөтүлгөн. Бөлөк хадисте өткөндө мен айтканмын жатка. Бухариде келген буисту ила кулли ахмара ва асвада. Ушул риваят чечмелик келет. Ар бир кызыл түстүүгө, кара түстүүгө дагы пайгамбар болуп жөнөтүлгөн. Расизм эмес, кызыл түстүү деген жалпы адам заты. Кызыл канчы көрөт да, тирүүлүктүн белгиси. Кара дегени жиндерди максат кылып айтып атат.
Бардығына мен пайғамбар болып жөнөтүлгөм дейт. Ойлап калбаш керек. Ооба, туура айтасыз. Мындайча айтканда ойлап калбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинкилер гана жиндерге ушундай үгүт насаат кылып, пайгамбар салам анткен эмес деген сөз жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үгүт насаат кылган. Мынакей Ибн Хаджар Асқалани рахимахуллах Фатхул Барида ачык айтып атат, хадис тап келип атат. Караңыз. Ва кана ан-набийю юб'ас иля каумихи, мурдагы пайгамбарлар өз коомуна пайгамбар болуп жөнөтүлсө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ва бу'исту илал инси вал джинни", мен инсандар менен жиндерге пайгамбар болуп жөнөтүлгөм дейт. Ачык келип атат. Жиндерге да пайгамбар болуп жөнөтүлгөн. Муну Муснадул Баззар китебинде Ал-Бахру Заххарда келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир канча элчилер келген. Куран окуп берген, суроолорду берген, Куран уккандан суроолоруна жооп алып кеткен да кадимкидей. Мынакей Азирет ибн Масуд радиаллаху анху айткан. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди эртең менен түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жоготуп алдык дейт. Таң атпай эле койду дейт. Шунчалык кыжаалат кайгыда таң атырдык дейт. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бирөө жарым алып кетип калдыбы деп. Туткунга түшүрүп калдыбы деп. Абдан кабатыр кыжаалат болдук. Эртең менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, түндө мен жиндерге үгүт насаат даават кылдым, Куран окуп бердим деп, эртең менен бизди ээрчитип, фаарана асарахум, жиндердин издерин көрсөттү бизге дейт. Ва асара ниранихим, жаккан отторун дагы көрсөттү дейт бизге. Калган гүлдөрүнүчү. Ушул боюнча бир жерде сабак кылып отурсам айтып калды. Жаш улуу аксакал айтып калды, балам туура айтасың да. Туура да, биз өзүбүздүн оюбуздан айтып аткан жок да, хадиске, Куранда такып айтып атабыз. Биз бала кезде дейт, анда баягы мондай түтүн, жыш, айыл болгон эмес, 2-3 түтүн болуп, анан аралык алыс болчу турбайбы? Айылдар монту толук жайгаша электе. Ошол кезде кадимкидей тоолордун эмесинен оттор жылып көрүнө берет эле дейт. Биякта бир от жагылган, биякта бир от жагылган болупчу. Ошол сыяктуу от жагып отурган оттун дагы изин көрсөттү дейт. Анан алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан иман келтиргенден кийин васалуху аниззат, бизге ушу курсагыбыз көп тойбой жүрөт, кошумча азык түлүк Аллахтан сурап берсеңиз дегенди айтты дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Лакум, силер үчүн Аллах таала мына уруксат берди. Куллу азмин зукрисмуллах алейх. Булар иман келтирди да. Бисмилла менен союлган ар бир малдын сөөгү силерге азык зат болот дедим дейт. Бисмилла менен союлган. Бул эми мусулмандарына белек катар болуптур да. Яқау фи айдикум, силердин колуңарга ошол сөök бисмилла менен союлган этин жеп адамдар сөөгүн ыргытканда, ау фарама якун рахман, мурдага караганда да эттүүрөөк болуп өсүп чыгат силер үчүн дейт. Жиндерге. Ва куллу бa'ратин алафун ли давабикум, жаныбарлардын кыктары силердин улооңорго, минип жүргөн улооңорго кайра чөп болуп өсүп берет деди дейт. Карасаңыз, кече ушуну айтам деп унутуп калыпмын, мына бүгүн рас болду. Шамандар, бакшылар, көз ачыктар, жин менен иштегендер, жин шайтанга табынгандар үйдө сөөгү илип коюп ошо менен көп алек болот, байкап отурсаңыз. Атайын бисмилласыз союлган сөөгүктөрдү алып келип, ошолор менен көп алек болот да. Ошон үчүн эшикке азыр ал жок эле болуп калды. Мурда билесиздерби, таканы эшиктерге кадап коет эле, жанагындай аркардыкын же башканыкын алып келип сөөгүктөрдү коюп коет эле го. Бул ооба, ислам динин эч кандай тиешеси жок. Бул шаманизм, башка бакшизм болуп кетиши мүмкүн да, бул мисалычы. Бакшуизм деп койсок, эгер термини туура айтсак, мисалы. Ал туура эмес. Жин шайтанды чакырат, башка болот. Мусулман адамдын үйүндө андай нерселер болбойт. Ушундай түшүнүк акыйда болуш керек. Ким кайтыш болуп өлө турган болсо, ал нерсе колдойт, ал нерсе мындай кылынат, сыйынуу деген нерсе жок. Сыйынуу Аллага гана сыйынып жардам сурайбыз. Өлгөн адамдар, жиндер дагы ал кайра соокко муктаж. Эми ал олуялардын керемети башка маселе, жалпы жонунан айтып атабыз деген сөз да. Кеттик. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, бизге айтты дейт сахабаларга. Фала тастанжу бихима. Ошон үчүн сөök менен дагы, малдын кыгы менен, чөп менен дагы истинжа кылбагыла. Анткени файнах бул эки нерсе таам ихваникум минал джин, жиндерден болгон бир туугандарыңардын азык түлүгү деди дейт. Бул хадисти Имам Ахмад рахимахуллах муснадында жеткирип атат. Башка бир хадисте Муснад Имам Ахмадта Азирет ибн Масуд радиаллаху анху айтып атат. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде жүргөндө исқала минтип айтты дейт. Лияқум маия раджулун минкум. Араңардан эр жүрөк бирөө турсун дедим дейт. Турсун деди дейт. Араңардан бир адам турсун деди. Башка риwayatта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага кабарчы жөнөтүптүр. Мени менен чыксын бир жерге деп дейт. Азирет ибн Масуд радиаллаху анху. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ээрчип бир жерге бардык дейт. Меккеден, армата билдиңиздерби?
Меккеге барганда жумрада имам сабам мындай кокту болот го, сайдынычы асты кокту болот. Ошонун бийик жерине чыктык дейт. Hazreti İbn Mas'ud radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem артынан бийик дөң болгон жерге чыктык дейт. Чыксам эле дейт, астынан дейт, райту асуидата мушна капкара мындай түтөндөн чогулганын көрдүм дейт. Үйдө адатта кышкысын моор жагына моордун башынан эме чыгып калат го, көмүрдүкү башкан капкара түтүн. Ошондой башкача капкара түтөндөн топтолгонун көрдүм дейт. Жиндер деме? Кала кызык жерин карап туруңуз. Фа хаттали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хаттан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тегерек бир чийикти чийди дагы, сызыкты сызып туруп сымакка айтты. Кум хахуна хатта атик, мен сага кайтып келгенче ушул сызыктан чыкпагын деди. Коксо ошол сызыктан чыгып кетсе, алымдар түшүндүрө берген, жиндер баягындай эметип кетпесин, туткунга алып кетпесин деген сөз. Жүрөк түшүп коркуп калбасын деген сөз. Жана кандай эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, шам намазынан кийин бир бесам убакытка, кыска убакыт болсо дагы балаңарды зарылчылыгы жок эшикке чыгарбагыла. Ne üçün fe inne şeyatîne tentashru hina izin, ошол учурда шайтандар кадимкидей жерге агып чыгат дейт. Олжосын издеп башкасын. Анан балада нажасат болуп калат, ошонун үчүн элешип калбасын. Же көз пардасы ачылып, балким Кудайдын ыктыярына ылайык көрүп, жүрөктөрү түшүп калбасын. Бир аз же болсо тазалап туруп чыгыш керек болсо, же дем салып койгула деген маселе да бул жерде. Ошол сыяктуу мага сызып туруш жерден чыкпа деди дейт. Анан мен ошол жерде отурдум дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга кетти, жөнөдү дейт, жана кара булутка, түтүнгө окшогон нерсеге. Фараайтухум ятанавварун илейхи. Бардыгы тең Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрүшчү жанагындай кара түтүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакындап келе жатты дейт. Карасаңыз, ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алар менен таңга чейин, багымдатка чейин алар менен болду дейт. Анан багымдатка чейин болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан окуганан келди дейт. Бул 5-чи паттема. 6-чы паттема туугандар. Asnaful cin vaftiraquhum ala taraiq. Жиндердин түрлөрү бар эми. Жиндердин түрлөрү жана алар бир канча жолдо карманган. Инсан сыяктуу эле. Инсандар бир канча түргө бөлүнөт. Мусулмандар, мусулман эместер. Мусулмандардын ичинен сунниттер туура жол чындап кармангандар. Эч бир саясатташтырып башка кылбастан, дин катары тутунгандар. Анан саясатташтырып шиялар сыяктуулар болот да. Ошону айтып атат эми. Эми кызык темасына келдик. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mına cin süresinde aytıp atat. Cinler özleri aytkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da okup iman keltirgen deyin. Ve enna minna salihuna ve minna duna zalik. Biz cinler iman keltirgenler var, içimizden tüz yoldu keltirip iman keltirbey adaşıp жүргөндөр бар deşti de. Kunna taraiqa qidada, yani muhtalifatan. Ar qanday jolda elek biz dagı, sizler adamlar siyaktуу deydi. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adam zatı siyaktуу, biz de ar qanday jol, iman jolunda жүргөнү бар. Адашуу жолунда жүргөнү бар, залым болуп жүргөнү бар, каракчы болгондор бар. Элестетиң, жиндердин да рекет бандиттери бар экен да. Зөөкүрлөрү чындайча айтканда. Wa anna dhananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Бирок биз билет элек дейт. Жер бетинде канчалык тез жүрбөсөк да, алардын ылдамдык скоросу бөлөкчө да. Ошо сыйкырчы бакчылар тети мал жоголуп кеткен ошондо ошолор булар шайтанга курбанчылык кылышат да, таазим кылып. Kur'an'da örtüp, Kur'an'da tepselep, ajatxanaga basıp kirip, alarga sajda kılıp, şaytanlarga sıyınıp, dinden çıkıp, imandan çıkıp. Oşonday bir ritualları var. Anan oşonda bolup tur dep şaytan birek kızmatçısını daярдатып koyup, anan alısta жүргөндөрдү ta bire turganday bola berет. Alar gayıpты деле билген жок. Алардын ылдамдыгы тез болгону деген сөз да. Biz жер бетин ушунчалык ылдамдыкта жүрсөк дагы биз Аллах Тааланы эч качан алсыз кыла албашыбызды билгенбиз. Allah'ın kudretinden, çeginden kaçıp ket albaşımızı da bilgenbiz deydi. Hem alsız da. Alar da oğru vatsa, alar da ölü vatsa alsız, alar da. Ve anna lemma sami'nal huda, o Allah'ın elçisi peygamberi, biz hakikatты, hidayatты, tuğra joldu, Kur'an'dı sizden ukkanda mı nakey? Amenne bih, biz hem iman geltirdik buğa deydi. Musa peygamberin doğrundan keyin bulardı aldap koyğanda cin şeytanlar. Göğünü. Fema yu'min bi rabbihi, kim jaratkanга iman keltirse, fala yakhafu bakhsa wa la raqa, anın hiç kanday soğup amalı gemip betpeyt, hiç kanday korkunç bolbayt deydi. İman keltire turgan bolsa. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Bizdin arabızdan musulmanlar var, jana özüne zulümdük kılgan zalim kayır dinler dagı var dedi. Faman aslama, jinlerin içinden kim hem İslamga girse, fa ulaika taharraw rashada, alar tuğra joldu tünök tutkan, tuğ tutkanlar bolat izdegenler. Ammal qasituna, iman keltirbe zulümdük jolda ötkenler imansızlar jinlerden, fekanu li cehenneme hataba, Allah erten kıyamatta tozak otun boluşat deydi. Kuday saktasın. Hem güyüp kala turganday bolat deydi. Demek bu jerde bir kança jolda bolat deydi.
Карасаңыз, жакшысы бар, жаманы бар. Алардын ичинен де пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи түз ээрчиген бар, пайгамбарыбызды ээрчибей бидат адашып кеткендер бар. Арбактарга сыйынып, кабырларга жанагындай арбактар сүйлөйт деп убагында билесиздер, ошондой чыккан. Арбактарга курбандык чалып, мүрзөлөрдү эле кыдырып жүрүп, шамчырак байлап, Кудай сактасын. Алардын ичинен жөөттөр бар дейт, кадимкидей жөөт болгон эмелер бар. Суроо чыга берет го, жана кээ бирлер түшүнбөй калат. Бул ислам акыйкат эмес окшойт деп шайтан алат. Неге десе, бир гана мусулмандардан жин чыгарып, же болбосо жин илешкендерди окугандар эмес, христиандарда дагы бар. Ошентип жин окугандар, жөөттөрдө да бар жин окугандар. Кандай болуп калды деши мүмкүн да. Жок, бул жерде мусулман эмес жөөттөр дагы бар. Мусулман эмес жөөттөр дегени жөөт болгон жиндер дагы бар, христиан болгон жиндер бар, отпарас дагы жиндер бар дейт. Анан аларга өзлөрү молдочулугун, поптугун кыла берет да. Бирок акыйкат ошол ислам дини. Бардыгын тең үстөм чыгат. Дем окуганда дагычы мисалы. Алардын жиндердин, мусулмандардын эмне деп айтылат? Мусулман жиндер деп айтылат. Алардын такваларына таква жиндер деп айтылат. Алардын капыр болгондоруна жиндердин шайтандары деп айтылат. Туура жолдон тайгандарына шайтандар деп коебуз. Бул деген сөз шайтандын аскери болуп калат деген сөз. Эң биринчи жин, шайтан бул иблис болуп эсептелет. Кече өттүк го, иблис эң баштапкылар эмес, кийин болгон. Аллах Таала ушундай илим менен даражасын көтөргөн, текеберчилик менен кандай даражага түшүп калды бул? Дайым сактаган болсун. Мына Куранда ачык айтып атат: "Кана минал жин", иблис жиндерден болгон, "Фафасаqa ан амри раббих", жараткандын буйругуна каршы чыгып, бул күнөөкөр болуп калды дейт. Адам атага сажда кылбай. Көпчүлүк алымдар ушинтип айткан. Ал эми кээ бир алымдар эмне деген көңүл буруңуз, азыр буякта бир маселе бар. Кээ бир алымдар жин бар го, жана иблис түбөлүк каргышка алган тозоку. Ошол жиндерден болгон иблис бул периштелерден болгон деп кээ бир гана түрдөгү алымдар айткан. Туурасы жок, ал периштелерден болгон эмес, ал жиндерден болгон. Бул араб тилиндеги эреже бар такалат, алар айтышкан. Анткени биз периштелерге адамга сажда кылгыла деп айтканда бардыгы сажда кылып, иблис баш тартты го дегенде, периштелерге деп айтып атпайбы? Демек бул периштенин катарына кирет дегендер болгон. Туурасы жок. Алар периште жана периштенин жанында турган иблиске жалпы буйрук кете берген. Кандай эле, "О, имандуулар, иман келтиргиле" деп эркектерге айтканда, эркектердин ичине аялдар да кирип кете бергендей эле кеп дейт. Туурасы бул жиндерден болгон. Мына бул киши 3 далил, 4 далилди эскерген. Биринчи, көпчүлүк илимейлер ушундай, иблис жиндерден болгон деп айтат да, периштеден болгон эмес дейт. Биринчиден иблис оттон жаратылган. Мына мынтип айтып атпайбы? Иблис өзү айтып атпайбы? "Халактани мин нар", текеберчилик сөзү. Сен мени оттон жараттың. "Ва халактаху мин тин", адамзатты ылайдан жараттың. Кантип мен оттон жаратылган таза мен иблис, ал ылайдан жаратылган кир шайтанга мен сажда кыламын деп карасаңыз. Эң биринчи туура эмес салыштырган текебер болгон шайтан да. Алымдар айтышат, эч качан от топурактан жакшы эмес дейт. Жана Кудай сактасын, токойду катуу ысык болуп өрт каптаганда дагы аны топурак менен гана басып өтүрөт дейт да. Өчүрөт, сөндүрөт дейт. Мындайча айтканда, суунун дагы күчү жетпей калганда топуракты казып ошо менен да отту кайтарат дейт. Отту адам зарылчылыгына жараша гана мамиле кылат. Өтө жакын барса күйүп калат, өтө алыс болсо муздап калат. Дары сыяктуу керектүү гана учурда пайдаланат. Жерде такай пайдаланат. Жашап атканыбыз жердин үстүндө жашап атабыз. Эртең өлүм келгенден жердин койнуна киребиз, каякта? Кайтадан. Жерден көбүрөөк пайдаланабыз мисалы биз. Экинчиден, периштелер эмнеден жаралган? Кече айтпадык, нурдан жаратылган. Демек бул муслимде келгенде экөөнүн табияты бөлөк. Экинчиден, иблистин зуррияты бар, бала чакасы. Кадимкидей үйлөнөт, Кудай сактасын. Жанагы Акамул Маржан фи Ахкамул Жан Абдулла Шибли рахимаху ханафал мукмуш хадистерде алып келген. Алардын аялдары да окмуш. Мындайча айтканда, жанагыда тоготерин айтайын, кыяматка жакын бузукчулук, зина ушунчалык көбөйөт, көчөдө баратып эле зина кылат. Ошол заманда эң инсаптуу адам, жок дегенде бияктан кылбайсыңарбы деп калат дейт да. Азыр мисалы кала башка жерге барсаңыз кыйын да. Чоң ата чоң энени көз килбей, туурабы? Бул бизге өөн учураган маданият эле да. Мисалы эркек адам келе жатканда, биздин Кыргызстандын кээ бир жерлеринде биз эч качан бөлүнбөйбүз. Кыргыз бир элбиз, бир муштунбуз, бир жакадан баш, бир жеңден кол. Бирок Кыргызстандын кээ бир жерлеринде ушул сакталып калган аябай ыраазымын да. Мисалы Баткенде, Жалал Абадта, Ошто,
Бизде көлдө деле болушу мүмкүн. Мисалы бул жакшы сыпат да. Эркек келсе аял зат эркек баштан өйдө аттабай мындай адеп сактап кармап туруу. Байкайсызбы? Даватка барганда көрдүңүзбү адамдан? Аябай ичиңиз жылыдыбы? Бул өтө сонунду. Мисалычы, мисалы. Бул эркекке болгон сый урмат бала болсо дагычы, мисалы. Аял затына болгон сый урмат болот, мисалы. Кечиресиздер. Ошондо бисмилла, иблистин зуррияты бар дейт, бала чакасы. Мына Кур'ан-ы Керимде айтып атат: "Афататтахизунаху", о адам баласы. Силер иблисти, шайтанды, ва зуррията жана шайтандын урпактарын аулия мин дуни, мени коюп ошолорду дос тутасыңарбы дейт. Ва хум лакум адуввун мубин. Болбосо алар силерге ачык душман дейт. Муну Европада жакшы билесиз, бул аяттын так маанисин. Шайтанга кадимкидей жанын сатып шайтанга табынгандар бар. Ар бир мисалы рок музыка, поп музыка, ошол мурда ырчылыкта жүрүп кийин ислам динин кабыл алгандар өзлөрү айтып атат. Музыка индустриясында мисалы мындай музыка талант болгондой дейт. Европадагы ошо бир исламга кирген айтып атат. Мындай сыртынан бир караганда, бул музыка да талант, чеберчилик сыяктуу болгону менен дейт, жок. Ар бир бузук ичинде камтылган нота, бузук сөздөр менен дейт, туура эмес жанагындай. Ичинде шайтан сөзсүз кийлигишет дейт. Атак даңк жөн жерден келбейт экен да, туура эмес жолдо, ушуну билиш керек. Туура эмес жолдо атак даңк жөн жерден келбейт экен. Туура эмес жолдо. Арам жол менен келген атак даңкка сөзсүз шайтандын кийлигишүүсү бар. Дагы китептен сырткары кошумча маалымат айтайын. Египетте кийин Кувейтте кайтыш болду. Шейх Заглул Наджар деген чоң алым өткөн Египеттен. Бул кишинин алымдын өзгөчөлүгү эмнеде? Аллах жаткан жерин жайлуу болсун. Ал-И'жаз ал-Кур'ани вал-И'жаз ан-Набави. Куранда келген акыйкаттарды илимий ачылыш менен далилдеп берген. Бул имансыздарга аябай пайда болот да. Анан хадисте келген илимий ачылыштарды хадистин негизинде баяндап берген. Өтө эмгеги чоң байкуш киши Кур'ан-ы Керим. Аллах ыраазы болсун. Байкуш киши эмес, биз байкушбуз, ал чоң алым киши. Ошо киши айтат, көңүл буруңуздар туугандар, ушул өтө маанилүү сөз айтат. Үйүнө сабак барып калсак, зыярат кылып. Булар дүйнө жүзүндө иллюминанттар, масондор же адам затыны жалпы жек көргөндөр дүйнөдө бир жок дегенде бир ирет заговор теория адамдарды жок кылуу максатында чогулуш өткөрөт дейт. Жок кылыш максатында чогулуш өткөрөт, ал чогулушка сөз шайтан келет дейт. Анткени ал чогулушка салынган жаман пикирлер адамдын оюна келбейт, ал кандай бузук адам болсо дагы дейт. Ал шайтандын гана оюна келе турган пикирлер деп атат да. Анан устаз таң калдым да, чындап элеби десем, анын далили пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянынан бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Курейш калкы айласы кетип, эмне деди? Бул акын деди, бул сыйкырчы деди, бул башка деди, эч бир айласы өтпөй калганда, айламалдары. Акыры эмне дешти? Чогулуш өткөрөбүз деди. Алардын өзүнүн бир чогулуш өткөрөт, түнкү клуб сыяктуу жер бар эле. Анан бүт жана Курейштин капыр төбөлдөрүн чакырыш өткөрөбүз дегенде Нажд деген жер бар. Нежиттин аксакалынын кейпинде иблис шайтан дагы барган. Сираны окуңуздар да, бул анык келет. Так маалыматта. Анан кабагы салыңкы ушундай белин аксак таянып келип катышкан. Бул Мухаммадтан кантип кутулабыз? Бир айланы айткан, диги карап ойлонуп туруп, жарабайт бул деген. Мындан кутулуп кетет. Муну айткан, дигин айткан. Азыр мен эсимен чыгып атат, же Абу Лахаб, же Абу Жахил, экөөнүн бирөөсү дин душманынын бирөөсү. Муну да карап коюңуз чыгар экен. Абу Лахаб бекен, Абу Жахил бекен ба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга туура эмес айтат го. Мунун үйүнөн дейт, ар бир уруудан бир адам чыксын дейт. Мыкты баатыр чыксын, кылыч кармасын дагы. Анан баардыгы тең бир шилтем менен Мухаммадты өлтүрсүн дейт. Ошондо эч бир Курайш уруу, башка уруулар көп болгондо өчүн ала албай калат, кунун жүзтөө башка. Анткени ошону жүзтөөнүн ар бирине бөлүп ийебиз, бир уруунун башка урууларга бүтүндөй урууга күчү жетпейт. Дегенде жана шайтан айтат да, оп бали, сен эң мыкты пикир айттың дейт. Демек, кээде адамдардын ичинен шайтанга устаз боло турган инсандар чыгышы мүмкүн экен да бул окуядан. Шайтан баласы менен турса, бирөө 150 менен айдап барат дейт, арак ичип. Анан айтат экен, азыр могу авария болот, анан шайтанды күнөөлөйт дейт дейт. Кээде ошо шайтандан дагы акыл үйрөтө турган инсандардан мугалим чыгып калышы мүмкүн экен да. Ошондой эме катышып калышы мүмкүн дейт. Китепке кайталы. Экинчиден иблистин урпактары бар, ушул жерде айтып атат. Аммал малаикат алем периштелер фала зуррият алахм, алардын урпактары болбойт, алар үйлөнбөйт, эркек ургачы деп сыпатталбайт. Кимде-ким периштелерди эркек деп сыпаттаса, имандан чыкпайт, бирок оор күнөөкөр болот. Ал эми кимде-ким периштелерди ургачы, Кудайдын кыздары десе, анык динден чыгып кетет. Анык этият болуш керек. Периштелердин эч кандай урпактары болбойт. Анткени алар эркекти аял деп да сыпатталбайт, жана алардын шахваты болбойт. Шахват деген баягы көңүл кумарчы, кызыгуусу болбойт.
урпактары болбойт, үйлөнбөйт алар. Жебейт, ичпейт. Үчүнчүдөн, иблис Куранда анык эскерилгендей жиндерден болуп атат. А жиндер билебиз периште эмес. Мына Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтып атпайбы? Иблис жин деп айтып атат да, минал жин деп. Фасажаду илля иблиса кана минал жин. Ал жиндерден эле дейт. А көпчүлүк жана алымдардын айттык, ал периштелердин жанында тургандыгы үчүн эле. Үчүнчү маселе, мауқифу шайтани минал инсан, бул өтө зарыл маселе. Шайтандын жиндин инсанга болгон мамилеси кандай? Бизге досбу, душман, билебиз душман. Кандай жолу менен душмандык кылат? Анын көксөгөн максаты эмне? Көксөгөн максаты жүрөктөгү иман. Шайтандын эң баалуу адамдан урдай турган, мисалы уруулар бар го, туурабы? Өтө дасыккан уруулар, Кудай сактасын, бир нерсени уурдаш үчүн алар дасыккан уруулар майда барат нерсени уурдабайт экен. Алар айтат экенде, это пацанские делишки депчи. Бул жаш балдардын, мадыра баштардын иштери да, биз антип майдаланбайбыз. Биздин кадыр-бартты кетирет дейт экен да, элестетиңиз ошолор дагы. Каяктан билесиң калыс таксыр дебегиле, ошол биз түрмөгө зыярат кылып сабак билгенбиз, ошондон билип атабыз. Кээ бирлер мындай туура эмес ойлонуп, ошондой ой келип калышы мүмкүн да, что-то он тоже депчи. Жок, андай эмес. Анан алар майдаланбайт экен, анан уурдаганда бир нерсени ушунчалык карап чыгат экен. Бүт Кудай сактасын. Качан кирет, чыгат, эмне болот? Ооба. Пландап, мерчемдеп. Тоготери эң баалуу нерсени. Кудай шайтандын дагы адам баласынан көксөгөн нерсеси жүрөгүндө иман. Колдон келишинче Кудайым сактасын, асырасын, өзү менен көбүрөөк аскерди түбөлүк тозок алып кетүү максаты бар экен да. Кудайым сактасын, асырасын. Коркуп кетпеш керек. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Көп айтыш керек. Ияка набуд ва ияка настаин. Болду, Аллах Тааладан гана. Сага сыйынабыз, кантип сенин жардамың менен сага сыйынабыз. Сен жардам бербесең, биз тез эле адашып кетебиз. Ушул 3 дуага көбүрөөк маани беребиз. Фатихага, өзгөчө ияка набуд ва ияка настаинга көңүл буруңуз. Ла хаула ва ла куввата илля биллахга. Анан үчүнчүсү хадисте келген, я хайю я кайюм би рахматика настагис. Аслих лана ша'нана кулла. Фала такилни ила анфусина тарфатан. О Аллахым, сен түбөлүк затсың, бизди нафсибизге таштап коюп адашып кетебиз деген сөз да. Ушул дуаларга өзгөчө көбүрөөк маани бериш керек. Кал Аллаху Таала, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, инна шайтана лакум аду фаттахидуху адуа. Шайтан силерге анык душман болот, демек душмандын чарасын көргүлө дейт. Адам душманга чара көрбөсө, ал утулуп калыш коркунучу бар да. Алдын ала ойлонуш керек. Душман бир ойлонсо, бир эки рет ойлонуш керек. Карасаңыз, чыныгы душман шайтан экен, анын элчилери ошо нафсы менен жаман чөйрө экен. Демек, шайтандын адам баласына болгон душмандыгы бул анык ачык дейт. Инсан этияттанып, анын жамандыгынан жана айлакердигине шунчалык сактаныш керек. Инсандын айгышкан, инсан менен айгышкан согушта шайтан болгон күчүн жумшайт дейт. Түнүгүн уктабайт экен да. Түнүгүн уктабайт. Майда аскерлерин жөнөтөт. Алардын колунан келсе жакшы, жөнөтпөсө ортодогуну жөнөтөт. Жана Кудай сактасын, согуш болбосунчу. Согушта деле жеңил артиллерия, тяжелый артиллерия деп мындай өзүнчө тактика болот го. Бул ушуну колдон такыр болсо өз ишке киришет экен да. Бирок анын айламалы алсыз, эгер пенде Аллах менен күчтүү болсо. Анын айламалы күчтүү болот, эгер пенде нафсиси менен калып калса. Ошон үчүн биз күчтүүбүз Аллах менен болсок. Ошон үчүн көбүрөөк Аллах Таалага эртелик кеч дуанын зарылдыгы ушул экен да, жамаат. Эртең менен багымдаттан кийин сөзсүз дуага, асырдан кийин сөзсүз дуага. Ким мамлекеттик жумушту иштеп, же жамбагуу деле оңой эмес, жумуштан чарчап келип атса, кечкисин бошогондо дуаларга отуруш керек, сөзсүз. Кур'ан аяттары манзил, эстеп калыңыз, өткөндө да буга суроодо жооп бердим, кантип сактанабыз? Алдыда келет манзил. Кур'андын бардык аяттарын күн сайын Кур'анда окусун, өзгөчө Кур'андын өтө таасирлүү аяттары бар, маани тарабынанчы. Андай мунжият 6-7 аят келет. Манзил мунжият. Анан ошо манзил мунжияттын ичинен өзгөчө аятул курси, аманар расул, ихлас фалакнас. Фатиха, аятул курси, аманар расул, ихлас фалакнас. Ошол 6 түрлүү 6 сүрөнү, 4 сүрө 2 аятты дайыма кайталап туруш керек. Өзгөчө өтө-мөтө ошо аятул курсини. Анан жанагы 7 рет кайсы деп айттык эле, унутпадыңыздар, мен муну сабак бүткөнчө жазып берем. Чоң айталыбы жамаат, кечиресиздер. Хасби Аллаху ла илаха илля хуа. Кандай эле? Алейхи таваккалту ва хуа роббул аршил азим. Анан жанагы намаздан кийин ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамд ва хуа ала кулли шейин. Эртең менен 100 рет, кечкисин 100 рет. Жок дегенде да. Я хайю я кайюм би рахматика астагис. Фала ушундай. Өзүнүн нафсимен таштап кой. Ушуларга дайыма бекем болуш керек. Ла хаула ва ла куввата илля биллахка. Ооба? Аллах Таалам разы болсун.
Аллахтың ыраазы болсын. Бүгін ушул жерден токтотолу туугандар. Эртең Кудайым буйрса 7-8 эме калды. Бул эртеңки сабакка да бир аз маселе калсын дегеним да. Эң кызык жеринде. Кинону да көрүп отурсаң кызык жеринде токтоп калат го. Өткөндө да Алы Токонбаев атабыздын Бишкектен 2 томдук китебин алыпмын, жана чыкканда болот. Аябай окуп бүтсөм эң кызык жерине келгенде 3 тому жок экен да. Барып сурасам калбай калыптыр. Эң кызык жерине келгенде. Ошондой бир дүнүйө. Эртеңки сабакка келиш керек да, бүгүн баарын угуп кече билип койгом деп келбей койсо элестетиңиз. Жамаат, Аллах Таалам ыраазы болсун. Мен кичине бүгүн ооруп турам. Бир аз жана эс алсам да чарчап калыптырмын. Азыр сабакты бүгүн жыйынтыктап тура берели. Суроо жоопду азыр намазга чейин уруксат берсеңиз имам сабам. Карыке 2 карыке кезекме-кезек чыгып, же карыке сиз жамаатты Фатиха сүрөсүн 1, Ихлас сүрөсүн, анан Фатиха, Каусар, көпчүлүк жатта Ихлас. Ошону тажвидтерин кайталап оңдоп берсеңиз. Экөөңүздүн бирөөңүздөр отуруп, жамаатта жа даватта билесизби, ушинтип халка кылып отуруп кайталатабыз. Анткени Кудайга шүгүр ушундай карыке Куран жаттаган нинелерибиз бар. Намаздагы окуган сүрөлөрүбүздүн дагы махраждары туура чыксын. Кандай дейсиздер? Мага бүгүн уруксат бересиздер, мен акырын атам менен кайта берейин, Эртең буйрса сабак бар. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана, Rabbana zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin.